Нарын областынын Ат башы районунун Карабулак участкасында Нарын Кургак порт эркин соода аянтчасы Ат башы ири унаа рыногу жана эт комбинаты ачылат. Алы мамлекеттик Кыргыз поштасы ачык акционердик коому, Карабулак жоопкерчилиги чектелген уюму жана Шонсилинген Logistics Limited жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан түзүлүүдө. Бул багытта Карабулак ишканасы 2015-жылдан тартып курулуш иштерин баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин ал жерге жалпы суммасы 50,550,000 сомдук инвестиция салынган. Атап айтканда узундугу 15 километрди түзгөн электр зымдары тартылган. 9 километр жерден суу тартылып келинген. Экологиялык таза материалдардан мейманкана жана тамактануучу жай салынган. Иш алып баруучу имараттар менен товарларды түшүрүп сактоочу жай. Ошондой эле соода орундары түптөлгөн. Мындан тышкары май куюучу жай толугу менен бүткөрүлгөн. Бул эки объекти салынганы, бир жагы кафе, бир жагы жатакана. Муну салган себебибиз 2015-жылы уш жерди трансформация кылып алып, уш жерге бир торговый центр ачсакпы деп ошол менен келатабыз. Андан кийин туристический комплекс кылып муну салдык да, мындай экологиялык жактан таза. Буяк заправкада, бул региондо, бул Өйдөк айыл деп коет да, бул региондо мындай май куючу жай жок. Ошон үчүн бул май куючу жайды дагы салдык да, элге керектүү кылып. Эми бул Кудай буйрса бу да жакында иштейт. Бул жак ичин көрүп атасыз да, бул 2 орун, 3 орундук жатаканалар да. Жылуулугу боюнча бул жерге обогреватель сайып койсо бир 15 мүнөттө жылытып чыгат да. Анан азыр жылуулугун карап атабыз. Жылуу бир паровой отопление болот негизичи. Жайдан бери ушу туристтер келди, Франциядан келди, немис туугандар келди дегендей да. Эки жактан келип жатышты. Алар бизге жакшы сөздөрүн айтып атышты. Бул жерге жатсаң эртең менен жаш баладай ойгонот экенсиң, жыгачтын жыты мындай жакшы экен депчи айтып атышты да. Анан бул экологиялык жактан таза, жакшы. Бул болсо мына көрүп атпайсыздар, бул российский сурптан. Бул атайы заказ берип, размери менен келген да, сурптан салынган мынакей жыгач бул. Кадимки эле жыгач. Муну 2017-жылы курганбыз. 2020-жылы иштетели деп баштап ошондо пандемия болуп токтоп калган. Жалпы 50 орундук жатакана да бул. Негизи бул жерге чет элден келген туристтер келип, же болбосо Кыргызстандан, Оштон болобу, Жалал Абадтан болобу, Көлдөн болобу, ошо келген адамдар, бул жерге жумуш менен келген адамдар уш жерге келип жатып, бул жерде мисалы Ташрабат бар, ошону көргөнө келген адамдар бар, ошол жерге келип жумушун бүткөрүп жатып эс алып кетсе болот да. Ошон үчүн биз мындай бир өзгөчө кылдык да, буну жыгачтан кылып, экологиялык жактан таза болсун деп. Анан көп эле кишилер келгенде аябай жакшы экен, жыгачтан салынган кысыгат да. Эми бул бир Россиядан кээ бир жерден көрбөсө эле бул жер редкий жатакана да, мисалы бул сурптан салынганчы. Бул жерде мына өзүңүз көрүп аткандай, бул жерде семейный балдар менен келет го, мына двухъярусный спальнялар бар. Семейныйлар келип жатса болот да, бул жерде семей балдар менен келип жатып атышат. Ар тарапта бир эле семейный комнаталар бар. 4төн киши жаткан комнаталар бар. Мына өзүңүз көрүп атпайсыз, бул жерде семейный бала бакырасы менен келип, балдар менен жатат да. Көп эс алган, кээ бир турист жер көргөнгө келет, Ташрабатты көргөнгө келет, ошолор келгенде. Бул жер негизи жуунучу жай, бияк душ, туалети да өзүнчө. Өзүнчө эле кылып койгонбуздар. Бул жак болсо тамактануучу жай да. Тамактануучу жай өзүнчө. Бияк 40 орунду тамактануучу жай, жуунучу жай биякта. Колдорун жууп кирет. Бияк өзүнчө тапчан, 10 орундук тапчан да бияк. Бияк болсо кабинка. Бу да 10 адамдык. Баары жыгачтан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бу да жыгачтан өзүнчө. Буяк болсо 40 орундук зал. Мына өзүңүз көрүп аткандай
Биякты көрүп атпайсыз, бирок кухня эмне тамак жасап атат бүт көрүнүп турат да. Тамак берип аткандар, даярдап аткандар бүт көрүнүп. Мынакей бүт бар өзү бүт удобство менен калган, жасалган. Тияка өзүнчө тамак, идиш аяктарыбыз бүт бар. Тазалык аябай жакшы каралат да. Экологиялык жактан таза жыгачтан тургузулган мейманкана менен тамактануу жайы азыр көп кардарлардын сүйүктүү жайына айланган. Анда Кытайдан оор жүк ташыган айдоочулар эле эмес, жакын жайгашкан айыл жашоочулары да эс алып коноктосуу үчүн келип турушат. Кара койдон бопкос болгон эле талаа болуп ажер топурак учуп эле турган жолдун жээги эчтеке бакшак, эчтеке жок жылаңаш жер болчу. Азыр кийин жүрүп отуруп эле жыгач менен имарат салынды, кафе салынды. Бүт эле жаңгысы эле мен эмес, ушул тегеректеги элдер баарыбыз сүйүнүп эле оми талаага келип ушундай сонун нерсе салынып атат деп. Азыр чабандарга деле аябай жакшы. Ары өткөндө, бери өткөндө жибек жол шопурларга деле тамак ичип ошол жерден столовой болуп, ошо кафеге. Андан тышкары ушу Куда Сөөк айылыбызда бир алыстан конокторубуз келсе дагы ушу кубанып ошол жерге алып барабыз керек десем, ушул жерде биздин момундай бир жыгач бир кафебиз бар деп ошол жерге алып барып, ошо кубаныч менен кубанычыбыз ушул жерде деп бир алып барып көргөзүп калабыз ошол жерде алып барып. Биз эле эмес, мына ары өткөн бери өткөн эл үчүн аябай жакшы болгон да талаада. Кыштын күнү суукта ошол жерге баш маанектеп шопурлардагычы ошол жерге токтоп тамак ичип. Биз мына ушу жолдо постоянно каттайбыз. Ушу кафе бар, гостиницасы бар. Постоянно келип ушул жерде тамак ичип, баардык немелер, удобстволор бар. Баардыгы жакшы. Эң тала бул жагы 80 километр, почти 90 километр, границеге дагы ошондой 80-90 километр. Баардыгыбызга жакшы. Баардык водитель айдоочуларга жакшы, удобство бар. Нарын эркин экономикалык аймагына кирген Карабулак аймагында ат башы ири унаа рыногу да түзүлөт. Авторынок болот да. Бул жер тосулат ограждение болупчу. Мына жерин түзөтүп коюп атыкпы. Мына бул азыркы көрүнүш эки ангар турбайбы чоң, бул аябай чоң ангар да. Бул жерде Кыргыз поштосу менен биз Карабулак 3 трехсторонний договор кылып, келишим жасап, бул жерде курулуш иштери калды, азыр курулуш иштери, кичине курулуш иштери калды, бул бүтөт Кудай буйрса. Чукулук аралда, тиги болсо офис помещениялары да. Анан азыркы бүгүнкү күндө кичине кагаз иштери бар, таможныйга кат жазып, даярдап киргизип койдук. Таможныйда да ошол процедуралар бар экен, кагаз иштери бүтсө, ачылышы болуп, бул иштей баштайт буйрса. Кытай мамлекети менен товарларды алып. Бул болсо 5 гектар жер. Анан бул жерде мына трансформаторду көрүп атпайсыз? Бул электр чубалгыларын 15 километрден тартып келгенбиз биз. Бул электр чубалгыларын Сите Кызыл Туу деген айылдан тартып келгенбиз. Ушул эле аймакта негизделе турган ишканалардын бири Нарын Кургак порт эркин соода аймагы болуп саналат. Ал элдин жашоо тирикчилигине керектүү болгон товарлар менен иш алып барат. Алынып келинген товарлар эң алды менен ал жердеги кампаларда сакталат. Мына бул болсо ангардын бирөөсү, ичинде мындай чоң 50-20. Бирөө ошо Кыргыз поштосуна салынган. Кыргыз поштосунун келишим боюнча Кыргыз поштосуна салып бермекпиз, салып атабыз. Калган болсо ошо биздин кардарлар, келген кардарлар ошол жерге товарын түшүрүп сактачу, товар сактачу жай болот да, бандовый склад деп ушул айтылып атпайбы? Нарын Кургак порт эркин соода аймагындагы кампаларга келип түшкөн товарлар бүткүл Кыргызстанга же башка чет мамлекеттерге таркайт. Ошол эле учурда кампаларга жанаша ири базарда түптөлгөн. Жерде 40 контейнер бар. Ар бир контейнер 2-ге бөлүнүп жасалат. Ушул жерге келген товарлар түшүп, ушул жерден тарайт да. Мына мондай эшиктер жасалып атат. Ушул жерде местный саудагерлер, эки жактан келген саудагерлер ушул жерге отурушат да, бул контейнерди алып алып товар менен. Мына бул эки ангар болсо, ушу келген товарлар ушул жерге түшөт да, ушул жерден таркайт да. Бул жерде мына бытовой техника, жана кестемелер келип ушулардан алып туруп, мына бул жерде контейнерлер турбайбы? Бул жерден алып ушул жерден сатса да болот да. Ушул жерден таркатып сатса да болот. Оптовый деген сыяктуу да. Эркин соода чөлкөмүндөгү бардык сатуу алууларды, бажылык, тариздөө иштери ошол эле жерде жүргүзүлөт. Анда кардарлар жана иш алып баруучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн.
Бул жер биздин эң кире бериш жерибиз да. Бул офис. Келген кардарлар ушул эшиктен киришет да, бул эшиктен кирип өзүнүн кагаз иштерин бүтүрчү жайларда мынакей кирип. Бул жак болсо бажы кызматкерлердин комнатасы, уш жерден иш кагаздарын, уш жерден жанагы бүтүрүүчү документтерин уш жерден бүтүрүшөт да. Бажы кызматкерлер. Мунун ичинде жанагындай стол, стул, оборудование, креслолор бүт бардык шарттар менен, компьютер жабдыктар менен бүт биз обеспечить беребиз да, бардык шарттар менен. Бул жак болсо ошондой эле кыргыз поштосунуку. Кыргыз поштосу отурча, буякта деле ошо жана компьютер болгон жабдыктарды биз ушу бардык жанагындай стол, стулдарын биз камсыз кылып беребиз да. Буягы болсо ошо жуунучу туалет, санитар да. Бул жак болсо мына киргенде эле бул охрананын комнатасы. Охрана уш жерде бүт карап, уш жерде жардам берип турат. Буякта да офистер бар да, буягында мына. Буякта жуунучу жай. Бул жерде ошо Сухой порт деп ошонун офиси. Бул жерге Нарын СЭСтин кызматкерлери отурушат. Булга деле ошондой эле бүттүк жабдуулары бүт камсыз кылынат, камсыз кылып беребиз. Бардык компьютер, стол, стул дегендей жабдыктар менен бүт биз камсыз кылып беребиз. Эшикте бүт видео камера ушулардын баарын коюп беребиз да. Бардык шарттар менен салынган. Стандартка жооп берчү. Нарын эркин экономикалык аймагына алынып келинген товарлардан бажы алымдары алынбайт. Жөнөкөйлөтүп айтканда, Нарын кургак порт платформасы азыркы учурда ишкерлерибиз байма-бай каттаган Харгоз рыногундай принцип менен иштейт. Албетте мындай чоң соода борборунун Кыргызстандын Нарын өрөөнүндө пайда болушу канчалык жакшы экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Мындан тышкары бул жерде заманбап система болгон онлайн катталуу менен онлайн сатып алууларды жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Торговый площадкадан чыгып атканда именно бажың кызматкерлери отурат. Ошо бажың кызматкерлери отуруп, ошол товарды таразага салып туруп эмесин көрөт, өлчөмүн көрөт. Ошол өлчөмдөрү жанагы эркин комиссиясы менен бекилген бир определенный бир өлчөмдөр бар да. Ошондон ашпаса, анда уже эч кандай төлөм жок, бажы төлөмдөрүн төлөбөй эле чыгып кете берсе болот да. Мынтип караганда, эгерде биздин кыргыздар Харгозго барып жүргөн болсо, Харгозда ушул принцип иштейт. Нарын кургак порт долбоорун ишке ашыруу товарларды жеткирүүдөгү жана каттоодогу чыгашаларды кыскартат жана өлкөнүн транзиттик потенциалын көтөрөт. Ошондой эле Ат башы району менен Нарын облусунун элинин миңдеген иш орундары менен камсыз болуусун шарттайт жана кошумча салык төлөө менен аймактын экономикалык абалын көтөрүүгө өбөлгө болот. Бул жердин ишке кириши менен жергиликтүү социалдык, экономикалык өнүгүү болот да. Андан сырткары 5000ден жогору турган жумуш орундары түзүлөт бул жердечи. Ушул жерде ким иштемек эле, баягы местный Ат башы, Нарындан келип иштешет да. Мына бул жерде эң жакшы да, бул миграциянын токтоп калышына ушундай бир жакшы чоң көрүнүш болот да, Кудай буйрса. Андан сырткары бул жерде местный налогдор бар, ошолор налогдор төлөнөт. Ушу жергиликтүү калкка аябай пайдалуу жер да, пайдалуу иштер болот да, Кудай буйрса. Бандовый скалат деп бир чоң немелер салынды. Ангарлар. Бир чоң ангар салынды. Контейнерлер келип түшүп атат. Анан биз деле кызыктар болуп барып сурайбыз да. Эмне болуп атат десек, ушундай скалат болгондо товар келип түшкөн да. Анан заправка бар эле, ал иштелбей турат. Ошол иштелсе, ушул жерде актала Ат башы өрөөнүн эли ары бери өтөбүз. Күткөнүбүз эле ушул, качан ишке кирет деп ушуну күтүп эле ушуну отурабыз. Жалгыз мынакей азыр салынып аткан ушул. Анан ушул салынып калса, эл үчүн, биз үчүн аябай кубаныч. Сонун эле болот да. Колдойбуз муну, колдомоктун баары мына элдин баары эле күткөнүбүз ушул. Жумуш орду менен да камсыз болуп калат керек десем бул жерге.
Анан ушуну күткөн жаш балдар да көп. Жумуш качан башталат экен, эмне жумуш бар экен, иштейбизби деп кызыктар болуп ушу күтүп атканыбыз да андан көппүз. Аябай сонун жакшы болду да бизге өзгөчө ушу Кара Коюн Казбек айылына. Бул жерде жумуш орун жок. Жаштардын баары ошо шаарда тияк биякка кетип атат. Малдан бөлөк эчтекебиз жок. Ушул жерде ачылганга биз дагы жаңы угуп, жакшы сүйүнүктүү болуп атабыз. Ушул жерге ачылган бизге өтө жакшы да. Балдар ушул жактан иштейт. Балдар эмес керек болсо бүт райондо келет. Тек эле ушу чукул айыл эмес, облустан келсе да иштесе бизге өтө жакшы шарт болот. Жогоруда айтылган ишканалардан тышкары Ат башы районунун Карабулак участкасында ири эт комбинаты курулууда. Бул малжандуу нарын эли үчүн дагы бир жакшы жагдай. Ал жерде эт азыктары даярдалуу менен кошумча иш орундары түзүлөт. Бул жер болсо эт комбинаты курулуп атат. Катлабандан баштап фундаментке чейин курулуп бүттү. Мынакей үстүңкү фермалар келди. Үстүңкү фермалар эми стеналары жана сэндвич панел жылуулук менен даяр келет да. Булар келсе бач менен курап бүтүшөт. Анан бул жерге деле жакшы ири суммадагы каражат кетти. 9 километр жерден суу тартылып келди. Бул жерде жумуш орундары бир 28ден 30 кишиге чейин болот. Ветеринарлар, бул жерде да лаборатория болот. Күндө 50 баш кой союлат, 30 баш бодо малы союлат, ушундай иштер болот да. Андан сырткары ичинде халал колбасный цех болот, майда тушонкалар болот, цехтер болот да, майда чүйдө цехтер болот. Мунун территориясы 2 гектарга чукул жер. Нарын эркин экономикалык аймагындагы түзүлүп жаткан Нарын Кургак порт эркин соода аянтчасы, Ат башы ири унаа рыногу жана эт комбинаты кагырап ээн жаткан бул жайдын гүлдөп өнүгүшүнө алып келет. Ошону менен катары тоолуу Нарын областынын социалдык экономикалык абалын жана жергиликтүү калктын жашоо турмушун жакшыртууга чоң өбөлгө болот. Мындан тышкары эл аралык деңгээлдеги жүк ташуу коридорун камсыз кылуу менен транспорттук инфраструктураны өнүктүрөт. Мындай абал аймактагы туризмдин өнүгүшүнө шарт түзөт. Ошондон улам өз мекенине ири инвестиция салган ишкерлердин бул аракеттери мамлекет жана жергиликтүү эл тарабынан колдоого алынат деген ишенимдебиз. Бүгүнкү күндө Нарын эркин экономикалык аймагынын 2 ишканасы аймактарды Кыргыз Республиканын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык өнүктүрүү боюнча баардык тиешелүү иштерди жүргүздү. Тиешелүү документтердин пакети даярдалып мамлекеттик бажы кызматына жөнөтүлдү. Бажы тарабынан биздин аймактарды текшерип, биздин ишканалар үчүн бажы көзөмөлүнүн зонасы аныктоо зарыл. Ал жерде Нарын областынын товарлары өткөрүү тартибинде чет элдик товарларды алып кирүүгө жана аларды сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул иш аракеттин баары жергиликтүү ишкерлер тарабынан өз каражаттарына түптөлүп ишке кирүү алдында турат. Ошондуктан бул чоң аракеттерибизди урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана биздин министрлер кабинети колдойт деп терең ишенебиз. Нарын областынын бүткүлүү чөлкөмү эркин экономикалык аймак. Ошондон улам бул аймак жаңы технологиялар менен экологиялык таза ишканаларды ачуунун уникалдуу жолу болуп саналат. Андыктан Нарын Кургак порт эркин соода аянтчасы, Ат башы ири унаа рыногу жана эт комбинаты сыяктуу мамлекетке элге керек болгон багытта пайдалануу эң туура чечим экендиги талашсыз.